өзү мага келип жолукту. Кара тоору, кулагы делдей, Жүдө көп өзүм. мойнунда мындай чынжырлар. Гүлчүм карап алып. Көрсө Султан деген оңбогон жигит. Бир ай 2 ай жок болуп кетем. Анда бабник болчу, ушундай. Бирок эми ойлогон эмесмин ал кезде. Сага арнадым деп ырдап берди. Өткөн күндү олтурам эргеп бүгүн. Аселямды абдан катуу сүйүп жүргөн кезим. Жер жүзүндө миллиондогон адамдар болсо, анын бирөө гана жүрөккө жалын, көкүрөккө от, көзгө нур берип, жашооңду башка нукка бурат. Сүйүүнүн мына ушундай көзгө көрүнбөгөн формуласы эки ашыктын ортосунда гана сезилет. Ал эми махабат баянында биз бул сезимдерди ачыкка чыгарып, түгөлөрдүн сүйүү жолуна сапарлаш болобуз. Абдан жакшы торт экен, жаным? Сонун торт ким жасаса дагы идея прям сонун экен. Бул 8 деп турат. Бул менин оюмча менин сага чыдаганыма 8 жыл деп торт берип атат да. Балким. Жаным. Балким. Алтыным. Бирок бул 8-дин мааниси өтө көп, терең Деп ойлойсуз? деп ойлойм. Анткени 2018-жыл 8 жыл болду экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө. Дагы эмне 8-сентябрда үйлөнгөнбүз. Мынакей 3-8. Алтыным. 8 күндөй тездик менен өткөн 8 жыл аралыгында белгилүү ырчы Султан Садыралиев жана анын жубайы Асель бири-биринин сезимдерин сындан өткөрүп, туруктуулугун далилдешкен. Өйдөдө өбөк ылдыйда жөлөк болгон жуптардын махабаты мындан бир канча жыл мурда окуучу кездеринде башталган. Биринчи жолу Аселди мен ошол Казакстандан Таласка окууга барганда 8 классымда көрдүм. 9 класста көрдүм. Ал анда 7 окуучу Асель. Ошондо биз жаш таланттарга катышып бийлеп, мындай топ кыздар менен бийлеп жүрчүбүз. Анан ошол кезде репетиция болчу да, даярдануу. Анан бир эжебиз айтып калды, ушундай Казакстандан бир бала келиптир, биз менен кошулуп ошол конкурстарга барат экен деп. Анан биз болсо чогулуп эмди баарыбыз репетиция кылып атканда кирип бардык. Ошо биология кабинетинде болчу, кирип барсам эле бир кичинекей, бою кичинекей, кара тоору, кулагы делдең ушундай бир бала экен. Домбурасын көтөрүп алып, үнү да андай чыйылдаган ушундай үн болчу. Бир өзгөчө мындай таасирленчү үн болчу да. Анан кийин ошондо биринчи жолу көрүп таанышканбыз. Баарыбыз жаш таланттар конкурсуна катышчык, Аселдер бийлечи. Анан ошол конкурска баратып, мурун зона, район, область, республика болуп бөлүнөт го. Ошондо зонага барып, зонада ошо эмеде болчу. Кырказык деген Таластын айылында. Анан ошол жолдо баратып, аябай кыздардын арасынан эң жагымдуу көрүнгөн көзүмө. Бирок эми ойлогон эмесмин ал кезде ошо менин келинчегим болуп калат, менин өмүрлүк жарым болуп калат деп. Эмнегедир ошондо топ кыздын арасынан мага гана тийишип, мен гана мындай тынчымды ала берчи да. Тийишип аябай мен отуруп. Ал бул болсо мен жаңы эле Казакстандан келгем, колумда домбурам бар, анан казак койчу деп мага аябай ушинтип намысыма тийип. Анан экөөбүз аябай көп урушчук. Негизи элечи. Анан мен сүйүүмдү ошентип билдирген окшойм да, ошол малдачы баягы тийишип. Анан бир күнү токойдон ата-энелер салып берет да бизге. Эртели кеч келип каласыңар, курсаңар ачат деп. Бир жумуртканы, картошканы кууруп берип, ошентип көтөрүп барсам, токойго келгенде менин баштыгымда эчтеке жок экен. Көрсө Султан деген оңбогон жигит барын жеп койгон экен да, тиги конкурс учурунда элечи. Анан ошондон баштап анан экөөбүздүн тирелишибиз башталды. Андай кичинекей кыз болчумун да. Көп мындай жиним келип, ушундай бир кыжаалат болуп, ушинте берчүмүн да. Ошо көзү абдан жаккан кыздардын арасыначы. Эстеп калгам ошонучу негедир. Анан баягы өзбекче бир формалар бар болчу, ошону кийип алып деп эле кыйкырып бийлеп калчучу. Гүлчүм карап алып. Ошентип таанышканбыз экөөбүз.
кичинекей чагыбыз мындай уруш талаш менен болчу да. чындыгында бул сүрөттө Султан мырза артта турган кичинекей бейчи кыз келечекте жубайы болоорун аңдабаган. Мен 10 класс болгон кезде Асел 8 окуп жүргөнүндө нарынга которулуп кетти кайнатам. Ошо менен булар нарында жашап калышты. Ошол кезден баштап экөөбүз көрүшпөй калдык. Убакыт өткөн, арадан убакыт өтүп, мен бир 9 класстарда ошо Султан нарынга келди. Ушактан кайра жолуктук. Өзү мага келип жолукту дей берсиң. Ошол периодда башкача сүйлөшүп калыптырбыз. Мындай чоңоюп, кичине мындай жетилип дегендей. Кандайсың, нарында окуп атам, ушундай Чкалов мектебинде окуйм деп калды. Анан деп жакшы деп. Сылык мамиледе сүйлөшкөнбүз да, биринчи мындай же алыстап, жердештик мамилебиз эме болуп күчөгөнгөбү. Ошол. Байоо мүнөз балалык кез мына ушундай кызыктуу күндөр менен коштолсо, бой жетип чоңойгон курак өзүнчө бир тарых. Кийин 11-ди бүтүп мен 11-классты бүтүп 1-курска бияка келгенде, баягы өзүңнүн Таластын Алексеевкадагы балдарды издейсиң да, табасың. Анан Султан деген кайнагам бар. Менден 1 жаш кичүү, улуу, 1 жаш улуу менден. Анын да аты Султан. Аселдин бир тууган байкеси. Анан ошого Султандын үйүнө барып калдым. Аселдин үйүнө, то есть анан барып калып Султанга айтып калдым. Жай мезгил сентябрь болчу, анан жаңы студент, күн ысык болчу. Анан өзүм кичине жүдөп калган элем ошондо. Баягы жаңы студент болуп, анан Султанга суу алып чыгып берчи үйүңөн дедим. Десем, үйгө мояка чыксаң, үйдө Асел бар, суу сурасаң берет деди. Анан көтөрүлүп, кайсы этаж экени эсимде жок азыр. Анан көтөрүлүп бардым дагы ошол бир 3-же 4-нче этажда. Анан барып такылдатсам, эсимде бар ошол кийими, ошол халаты эсимде аябай калып калыптыр. Анан суу алып чыгып берди, ошондо да абдан жакты. Бирок анда негедир азыр чын признавать этип турган болсом, ойлонуп койдум да. Анда деле жакты да, бирок мындай бир табып алып, телефонун табып, анда бул эмеге каникулга келген кези болчу да, школдо окучу. 10 класс окуса керек. Анан мен эми предложение кылсам, баары бир макул болбоорун билдим да. Өтпөйт да табарымчы ал маалда. Өзүм жаңы келсем бул калаага, анан жүдөп өзүм тиги жада калса ошо сууну комоктан сатып алганга возможность жок кез да. Мындай алгандачы ошо сурап ичип баягы кирип. Бул деле крандан алып чыгып берди болуш керек, ошондо суунучу. Ошондон кийин көп узабай эле Жөнөкөй жигит деген ыры аябай шаңдуу хит болуп аткан учур болчу. Анан Орто Сайский базарга кирип калдык бир дос кыз менен. Анан кийин Султан астыман чыгып калды. Анан апам деген сабак бергенинен эжекеси болуп, мугалими болуп, кандай жүрөсүң, ата-энең кандай деп сурашып, сүйлөшүп калды. Мен чекеде мындай сыр бербей, унчукпай, мындай карап турдум да. Ошондо деген бир кызды ээрчитип алыптыр жанында. Анын чачы болсо гелденген, мындай чынжырлар, мойнунда мындай чынжырлар, колунда шакектер. Анан мындай джинсы кийип алыптыр, айрык джинсыларды ушундай. Ошондо мода болуп аткан учур окшойт. Мен ушундай жөнөкөй жигит, сендей кызга ашык болупмун. Көктөгү жылдызды, кашы коңдузду, жете албай мен арзу кылыпмын. Аселди көргөн жокмун биринчи. Кайненемди көрүп калдым. Кайненем болсо ошол школдо окуп жүргөндө мага физика сабагынан берчи. Анан кандайсың Садыралиев деп калды. Анан жакшы, саламатсызбы деп сүйлөшүп калдык. Ар жакта кийим карап ошо Асел жүрүптүр. Анан кандайсың деп Асел экөөбүз сүйлөшүп, ошондо абдан уже жакты. Аселдин да мага көз карашы бөлөкчө болду. Мен байкадым аны. Анан телефонун издейин деп чечтим. Жүрөктө калган сезимдер жигитти тынч уктатпай кайра жолугушууга түртөт. Ошондон кийин эле мага көп узабай чалды. Телефон номери до сих пор эсимде бар, 88 12 12 деген номер болчу, 555. Ошол күнү деп
сабакта отурсам Султан деген чалып калып атат. Телефонду көтөрүп ким бул десем, мен Султанмын десем, кайсы Султан дейт. Эми фамилиямды айтырбай эле койчу. мен да настаивать этип, жок айт деп атам да. Эми Садыралиев мен дейт да, тим эле айткысы келбейчи анан. Мен Султанмын кадимки эле, айылда домбура чертип урдачу элем го. Фестивалда чогуу жүрчү элек го деп баягы тамашалап калдым. Сама кандайсың? Сен жаңы эле жөнөкөй жигиттен ырыңды угуп аткам деп калды анан. Чын калпын билбейм эми. Мен колдоп айтып койду. Анан айттым бүгүн кечинде саат 5-6-ларда жолукпайлыбы. Шыр элечи. Десем, ал деле шыр эле давай деди. Ошо менен экөөбүз У друзей деген Советский көчөсүндө 9 микрорайонунда бир кафе бар болчу. Ошол жерден жолуктук. Анан мен деген бир 2 саатка кечигип Султанды көбүрөөк күттүрүп койдум окшойт го. Мен келсем нары бери басып, сен келгенче канча деген адам менен сүрөткө түштүм, көчөдө сени күттүм деп мен ошентип айткан да. Анан отурдук, ошол эле күнү экөөбүздүн мамилебиз мындай курула баштады, мындай фундаментибиз башталды да. Ошол жерден айттым, сен менин аялым болосуң эми. Мен сени алам десем, сен күндө ушинтип айтсаң керек кыздарга деди. Жок, мен айтпайм, мен сага айтып атам муну деп баягы айттым десем, ишенген жок. Анткени мен билчүмүн, Султан мектепте жүргөндө деле жаш болсо дагы 5-6 кызды жанына ээрчитип алып жүрчү да. Анан аябай орусча айтканда бабник болчу, ушундай кыз жандуу болчу да. Анан кийин дагы бир кызды ээрчитип алган экен жанына, бул орусча айтканда в своем репертуаре деп ойлоп койдум. Ошо менен экөөбүз жолугуп, кайра жолукпай, мен ал кезде аябай гастролго көп чыкчумун. 1 ай 2 ай жок болуп кетем. Кайра пайда болом, кайра чалам, кайра жолугабыз. Ушинтип отуруп бир 2 жылдай сүйлөштүк. Жубайлардын бири-бирине болгон ашыктык сезими кандай гана курмандыктарга алып барбайт. 2 жаш эсте калган эрдиктерин эргүү менен эстеп отурушту. Москвага баягы кыргыз бир туугандарга концерт коюп барып, мисалы 9-унда концерт койсом, 11-инде Питерде, да? Анан 10-у бошмун. Анан буга чалып мен сону шоколадтарды алып койдум десем, мен жегим келип атат ошо шоколадтарын дейт. Анан бир күндөн кийин перерыв болуп, ортодо убакыт бар, Питерге учмакта, Питерде концерт болмок. Султан деген концертин бүтүрүп, Москвадан мага учуп келип, бир күн болуп, мага шоколадтарын берип, кайта Питерге учуп кеткен да. Азыр болсо мен өзүм жок келбей эле кой, андан көрөп баарын бүтүрүп биротоло кел деп айтмакмын да. Ушинтип көп нерселерди, курмандыктарды көп эле кылып жүрдүм. Өзүм тек Казакстанда жайында үйгө кетип калчумун. Анан бул Таласта үйүндө каникулда, анан түнү менен барып, эртең менен экөөбүз 1-2 саат гулять этишин. Барып гулять этип, кайра үйгө келип калчумун. Себеби баягы адамды жакшы көргөндө жолдун узундугу, мындай нерселер такыр сезилбейт да. Чыгармачыл инсандар өтө сезимтал келет эмеспи? Жан дүйнөсүн ыр менен ачып, ыр менен толуктайт. Жаштардын сүйүктүү ырына айланган Эгиз жүрөк аттуу чыгарманы Султан мырза өзүнүн өмүрлүк жарына арнаган. Деген ыр бул бат эле жазылган чыгармалардын бири менин ырларым арасынан. Муну оонун ошол бир таң саат 4-тө жазгам. Аселди үйүнө узатып, кайра келип отуруп алып, ыр жазгым келип аябай. Анан ошол Эгиз жүрөк деген ырды жазгам. Мындай арнап ырдай берчи, анан кийин мен ага көнүп калганмын да, мындай. Көнүмүш адет болуп калган, адат болуп. Анан ошентип клип тартмай болдук. Анда Ак мырза боюмда бар, экөөбүз үйлөнгөнбүз, боюмда бар. Анан характер болот эмеспи? Аял затында боюнда болгондо өзгөрүлүп, куулуп турат эмеспизби? Ошол кезде мындай
чарт чуртта болуп бирдеке болуп кетти да. Тартылмак по идее. Барып жашынакай көйнөктөрдү, платьелерди сатып бергем. Баарын алып келем, тартыларыбызга бир күн калган кезде экөөбүз урушуп кеттик. Ошо бир анда да бир болбогон нерсе үчүн урушуп кеттик. Тартылбасаң тартылбай кой деп, анда да бул жаштык кылып мени мындай уговаривать этпей анан башка кызды тартып койду. Сүйүн Откеев өзү таап ошол кызды сунуштаптыр. Ошол кызды. Аны көптөр эле айта берет, ушу келинчегиңе окшош экен депчи. А негизи окшош эмес. Менин келинчегим эч кимге окшош эмес. Анан кийин клип бүткөндөн кийин алып келди. Көрөсүңбү депчи. Анан клипти көргөндө бир сыйра жиним келип, бир сыйра өзүмө да жиним келип, тартылып койсом азыр мындай архивде калмак экен депчи. Бирок азыр дагы бир пландар бар. Буюрса эмди мындай кийинки клиптерине бирөөсүнө катышсамбы деген оюбуз бар экөөбүздүн чогуу. Азыр күнгө чейин кандай бир свадьбага барбайын, концертке, корпоративке барбайын. Сөз түрдө баягы эки жүрөктү да ырдап коюңузчу деп көп айтышат да анан. Негедир баягы жүрөктөн чыккан чыгарма деп эсептейм өзүм үчүн. Дагы бир чыгармам бар. Акыркы күндөрү азыр ырдап жүрөм. Эме деген эме. Ону меники, сөзү Акбар Кубанычбек деген инимдики, бирок ошол ырды дагы ошол баягы Ак жүрөк деген ыр. Султан дарыланып аткан кезде экөөбүз балкондо турабыз. Ошо оорукананын балкон комнатасында турабыз, палатасында. Анан сага деген Ак жүрөк деген ырды арнадым дейт да. Мага аябай жакты. Буюрса ошого клип түшүрсөкпү деген дагы пландарыбыз бар. Мүнө жылып, саат сызып, ирмеп күнүм. Өткөн күндү олтурам иргеп бүгүн. Сен кол сунсаң өмүрдө бир болууга, сага бакыт сунганга мен милдеттүүмүн. Курчап турган дүйнө көңүлгө чагып, бактылуумун бүгүн өмүрдү жаным. Мына ошентип эки жаш үй бүлө курууга бел байлап, чоң турмуш жолуна аттанышат. Ата энем менен сүйлөштүм. Ушундай үйлөнөйүн мен деп. Десем, алар макул болушту. Макул балам үйлөн деп калды. Анан келдим да айттым. Кабагын түйүп алып, сен мага турмушка чыгасыңбы, чыкпайсыңбы деп ошентти. Мен дагы эч ойлонбой туруп, чыгам деп айттым, негедир. Сен мага бүгүн айт. Элчилап баягы тиз эле отуруп анан күлпүл берип, же болбосо баягы сюрприз кылып, бир жерге чакырып, элдин баарын чогултуп, күбө кылып, тиги грандиозный предложенияларды кылган эмесмин. Жөн эле машина менен келип, отургузуп туруп айткан кеттик. Айылга жүр. Анан ошентип отуруп, мындай билинбей эле ушундай күндөр өтүп, экөөбүз деген азыр 8 жылдын башы болуптур, экөөбүздүн үйлөнүп үй бүлө куруп атканыбызга. Ар бир кыз деген өзүнүн үйүнөн чыгып атканда, уясынан чыгып атканда көз жаш айланат экен да. Кыз кылыгы мененби? Кыз кылыгы менен. Ай, кандай айланат экен. Анан ошол кезде Султан дагы жашпы же биздин каада салтты билбейби деп эмнегедир мага мындай караганда мындай тарынуу сезим болгон. Сен мага турмушка чыккың келбей аткан окшойт, эмне кийлеп атасың депчи. Анан өзүм деле билбейм, ушунда толкунданып, элдин баары көз жашын агызып, апам мындай титиреп көз жашын агызса, мен да ошого как будто согушка алып кетип аткансың сен. Ошондой мындай
сезимдер пайда болгон да. Анан ошентип бардым келин болуп. Негизи мен өтө эрке келинимин. Мамама чоң рахмат, ушинтип эркелетет, мен өзүнүн кызындай. Султан эрке баласы, мен эрке келини. Казакстанга барсак дагы коноктой болуп барып кетип калабыз. Бияка келсе да коноктой күтүп алып кайта жөнөтүп жиберебиз. Баш кошкондогу башкы максат тукумулап бешик терметип бала тарбиялоо болсо керек. Азыркы учурда жарашыктуу жуптар Ак мырза Айсана таттуу уул кызынын кылыктарына кубанып, тарбия берүү менен элек. Ал эми алгачкы бала жытын эскеген мезгилиндеги кызыктуу окуялары тууралуу мындайча баяндап берди. Биринчи бала болгондо абдан жакшы сезимдер болгон. Сөз менен жеткире албайм. Сага рахмат жаным. Балаңа, кызга элдин астында айтып коеюнчу. Бул керемет нерсе. Мен буну сөз менен азыр жеткирсем да кооз болбойт. Себеби сөз менен жеткирбейчү нерселер бар да адам баласында кээ бир жерлерде. Ошондо мен Ак мырзаны саат 11ден ашып кечки түнкү 11де төрөгөм. Анан Султан деген мен менен кошо бир палатага жатып алды да. Негизи андай болбойт да. Анан сени карайм деп. Рахмат ошол роддомдо эжелерге. Жаңы биринчи жолу балалуу болуп аткандан кийин сени карайм деп эле болбой жатып алды да. Анан күндө кечинде мен азыр досторум менен барып келейин деп кетет. Таңкы саат 5те келет. Мени деле караган жок. Главное, мен биздин палатада Майрамдап келет деп айтпачы. Айтпа ал жагын. Мени карабайт. Ошентип мен жанымда жаткан бул дагы 3 күн. Астагфиралла. Буга тамашалап айтып койгонмун да. Киндигин өзүм кесем баламдын депчи. Десем бул эми баягы атасы айтып атат деп чын кабыл болуп Туура турду. кабыл алып мен. Мен өзүм коридордо баягы балалуу болуп антип жүрсөм, врачтар келип алып, медсестралар келип алып, киндигин кескир көрсө, келинчегим айтып тур төрөп эле. Аселчи тиги киндигин атасы өзү кесет депчи. Анан кирип алып, азыр ойлоном да, анан киндигин узун кесип алыппыз Ак мырзанычы. Түүнөн кесет экен да, анан еще оортуп албайын деп мынтип жай кесипчи киндиктичи. Ошентип көрсөң шар деле кесет экен да, аны мен кайдан билем. Ошентип оортуп кескен экен, ойлонуп көрсөмчү. Анан узун кесип алыпмын. Кийин баягы бүткөнчө киндиги бир 2 ай 3 ай кыйналдык. Бул Ак мырза деген ырды мен Ак мырзанын 6 ай болуп калдığında 6 айлык кезинде жазгам. Негедир абдан баягы кадам таштап алдыга өсө берген Ак мырза депчи. Элиңди сүйгөн, жериңди сүйгөн, элиңе болгон мырза. Эми баягы улуу болгон кыргыздын деген сөздөр бар. Өзү негизи көп деле ыр жазбайм. Мындай бирөө мага ыр заказ берсечи, сен ырдап ыр жазып беришсе мен жаза албайм. Өзгеде эле жазам барда. Ошол илхом келгенде аз жазам. Анан ошолордо негеде илхомум келип аябай ошондо жазганмын. Кээде кызым клипти көрүп таарынып калат азыр. Неге менин клипим жок? Неге мен мындай? Анан мен айтам, кызым, жакында деп коебуз. Сен сулуусуң. Сулуусуң да сен деген. Сени элге көрсөткөнгө болбойт. Сен кызсың. Сени элге көрсөтпөшүм керек. Сени көлөкөгө багам. Анан өзү эми ар бир ата ушундай ойлойт. Мен абдан кызганат кызынчы. Мен ошол кызымды чоңой болсо экен деп тура берсе экен дейм, бирок убакыт деген бар экен да, өтө берет, чоңое берет. Өзүм деле бирөөдүн кызын алдым дегендей. Анан эркек балалуу болгондо аябай роддом астында монтип көкүрөгүм көтөрүп, өпкөмө батпай, таластыкпыз го. Анан өпкөмө батпай, эркектен эркек төрөлөт деп мондай сөздөрдү сүйлөгөм да. Эсимден такыр кетпейт. Анда жаш болчусуң да. Анан кыздуу болдум да, арадан 2 жыл өтүп. Кыздуу болгондо мындаймын го. Иманым берсин. Баягы майрам жок, ужечи. Баягы кыйкырык өкүрүк концерт жок.
мындай эле ылдый. Анан шыр иманын сурап, Аллах таалам иман берсин. Баягы төрөлөр менчи. Абдан кызын таттуу абдан кыз. жакшы көрөт. Таттуу кыз абдан. Экөө команда үйдө. Бул ал папасынын тарапта, балам менин тарапта. Ошондо эки командабыз. Эки команда бөлүнүп жашайбыз да. Тиги балам дагы баягы эр тайын тартпайт, койбойт экен да. Мындай тайларына кичине түспөлдөшүп келет. Кебетеси баягы өңчү. Кызым мага окшош. Негедир анан Сенин копиямын дей берет кызымчы. Негедир Аллах таалам баягы экөөбүз тең тартынып болуптур да, экөөнү тең абдан. Эми кыялыбыз жакшы кыялдарыбыз бар. Аллах буйрса ошол кичинекей алакандай кыргыз элине бир кызмат кыла турган уул кыздарды Тарбиялап өстүрсөк, ошол күнгө жетсек экен деген жакшы кыялдарыбыз бар. Кадам таштап алдыга өсө берген ак мырза, элиңди сүйгөн, жериңди сүйгөн, элиңе болгон мырза. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деп бекер айтылбаган. Турмуштун оош кыйышын бирдей көтөрүп, сабырдуулук менен жеңсе болот деген жубайлар жаштарга болгон кеңешин айтты. Жаңы үй бүлө куруп аткан үй бүлөлөргө, түгөйлөргө айтып кетмекчимин. Чыдаш керек, кичине сабырдуу болуш керек. Бали. Айтчы. Анан кичине ылдыйраак болуш керек деп ойлойм мен. Анткени эркек деген баары бир Ушул жерин кыркып мага жөнөтө бересиңер ушул жерин. Айт. Анан болгону мамиле туура болсо бардыгы бүт кыйынчылыктарды жеңсе болот деп ойлойм да. Экөөнүн ортосунда ынтымак, ырыс болсо, мындай түшүнүү болсо бири-биринде баары болот, баары жакшы болот. Болгону кичине чыдаш керек деп айтып кетмекчимин силерге. Баягы подкаблучниктер болот го, кошулам аялыма дегендейчи. Ошондой болуп. Мен чындап Василияга кошулам, көп жерине чыдаш керек, бирин-бирине чыдаш керек. Эң негизгиси. Анан биз кыргызбыз да, биз улутубуз улук, ошон үчүн кыргызбыз. Бизде көп нерселерге басымдык кылбаш керекпиз. Мисалы биз ошол эле западты же орустарды тууган болбойт бизгечи. Мен ошону баса бери деп айткым келет. Орустар үйлөнөт, бир аз жашайт, жакпаса ажырашып, для себя жашап жүрө беришет го. Бизде чыдаш керек деген нерсе туура. Биз бир өзүбүз үчүн эле жашабайбыз да. Бизде ата эне деген бар, бир тууган деген бар, тууган урук деген бар. Алардын баарын эске алыш керек биз. Ошон үчүн баардыгын эске алып, жашынакай кадамды таштап, жакшы үй бүлө күтүш керек ар бир жаштарга. Ушундай калуу тилегим айткым келет. Анан эң негизгиси баягы по расчету үйлөнбөш керек. Мисалы, мунусу бар, мунун тигиниси бар депчи. Асель экөөбүз кошулганда, жаңы баш кошкондо, мен машинам, домбурам болду. Башка эч нерсем жок болчу. Жок, машинаны да сатып жүргөнбүз үйлөнгөндөн кийин. Үйлөнгөндөн кийин саттык иши. Үйлөнгөндөн кийин Аны да сатып жибердик. Анан экөөбүз жөө эле коляска менен ак мырзаны сүйрөтүп, мен анча-мынча концерт коюп келем. Ошону квартирага төлөп, ушинтип жашап ушул күнгө чейин келдик. Азыр Кудайга шүгүр, баары жай менен болуп келет. Калп айткан менен болобу. Жакшы азыр. Пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дейт. Тилегиңиздер орундалып, очооңуздардан от өчпөсүн. Ал эми махабат баянын кийинки берүүлөрдө улантабыз.